Урматтуу депутаттар, урматтуу өкмөт мүчөлөрү. Бул органикалык продукция жөнүндө мыйзам Кыргызстанда жаңылык. Жаңы мыйзам. Ар бирибиз сыртка чыкканда Кыргызстан органикалык продукция чыгарат. Биздин кайсы өндүргөн продукциябыз органика деп айтып келип атабыз. Бирок курук сөзгө ким ишенет? Ошол мыйзамды кабыл алып, аны сертификат менен тастыктап, аны аныктап, аймакты аныктап бере турган ушул мыйзам. Ошондуктан бул мыйзам кабыл алыныш керек. Махмат Эргешевичтен сунуш кылып аткан редакциялык мүнөздөгү сунушту кабыл алсак болот, үчүнчү окууда ал маселе эмес. Бирок бул жерде так жазылган. Сертификатты жеке лаборатория берет, өндүрүшчү реестрин ассоциация жүктөйт, мындай реестрге аныктайт деп. Бул эмнеден улам? Бизде бүгүн жеке ветеринарлар иштеп жатат. Пара ветеринардык палата деп иштеп жатат. Жеке тарап жумушту алып кетип атат. Бул дагы ошондой опытын улам аркасына уланса деген ой болгон. Мыйзамды өкмөт сунуштап атат, 1 жыл болду каралып аткандыгына. Азыр мына айтып атат, 7785 гектар болгону 1% дагы эмес, 0,1% дагы эмес, 0,006% гана ушу биопродукция деп өндүрүп атат. Ал дагы биз барып көрүп келгенбиз. Жанында химия менен азыкталган пахта өндүрүлүп атат, 2 метрден кийин био деп атат. Ал жерде дагы мындай күмөн бар. Мамлекеттин репутациясы деген бар. Биз агрардык мамлекет катары органикалык продукция өндүрөбүз деп чыгабызбы? Демек атайын бекилген аймак болуш керек. Ошол жерге өзүнчө стандарт болуш керек. Ал жерге 1 грамм да химикат кирбей турган болуш керек. Мына ушундай аймактар Кыргызстанда бар. Аларды аныктап, тастыктай турган өкмөт